Саламатсыздарбы, урматтуу Марал ФМ'дин угармандары. Бүгүн кезектеги интеллектуалдар ордосу программасын назарыңыздарга салмакчыбыз. Бүгүн студиябыздын коногу кыргыз элинин заманбап журналисти, публицист Эсенбай Нурушев агай менен биргеликте болмокчу. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Рахмат. Агай менен алгачкы суроону баштап мурунку конокторубуз даярдай эле. Бул интеллектуал деген түшүнүк жана коомдогу интеллектуалдар кимдер, жана бул коомдо ошол интеллектуалдардын кандай жоопкерчиликтери бар деген суроону узатмакчымын агай. Эми бул батыш менен бизде айырмасы бар. Интеллектуал деп батышта башканы түшүнөт, бизде негизинен мына совет мезгилинен бери, орустардан бери жалаң интеллигенцияны түшүнүп келди. Бирок эми айырмалай турган убакыт маал келди да. Интеллектуал деген бул негизинен өзүнүн акылын сатып, ошол аркылуу жан баккан катмарал айтат. Бизде болсо тетирисинен интеллектуал десе жалаң жанагы көркөм интеллигенцияны, илимий интеллигенцияны, анан кээде саясий интеллигенцияны деле ушул жака кошуп коюп атышат. Эми азыр ошону ажырымдап көрсөтө турган учур келди. Мына батышта эч бир партияга кирбеген, эч бир бийликке көз каранды эмес, бирок өзүнүн ишин жалаң ошол акыл аркылуу жүргүзгөн, жан баккан адамдар көп. Ошолор интеллектуал деп коет негизинен. Ал эми алардын орду жөнүндө айта турган болсок, коомдогу орду жөнүндө айта турган болсок, бул илгерки гректерден, андан мурдакы маданияттарды, цивилизацияларды алсак, элин маданиятында маселен ошолорду эл кылган, ошолордун маданиятын маданият кылган ушул интеллектуалдар болгон. Мына Сократтан тартып Платон, Аристотель, кимдер гана эмне деген гана залкар ойчулдар, философтор чыккан эмес. Ошолордун бардыгы чын-чынына келгенде интеллектуал болгон. Алар тегил же бул катмарга, тегил же бул ал кезде эле партиялар болгон, партияга, тегил же бул лидерлерге көз карандуу болгон эмес, болгону өздөрүнүн оюн айтып, туура көргөнүн туура деп айтып, анан ошон үчүн булар таяк да жешкен да. Маселен Сократты алайлы, ошол биздин балдарды, жаш балдарды Кудай жолунан чыгарат. Жаңы бир Кудай ойлоп таап алды. Андай эмне деп ошо өлүм жазасына тартканда. Мына Аристотельди болсо өмүрүнүн акырында шаардан кубалап жиберишкен. Анан ал ошондой акылы менен Александр Македонскийди тарбиялаган, окуткан адам деп кубалап жиберип, анан ач калып ошол карып арып дегендей өлгөндө. Дайыма бул интеллектуалдарды заман, жалпы эле адамзат өздөрүнүн ошо көзү турганда тааныбай калат дагы, анан көзү өткөндөн кийин таанышат экен да. Бизде деле, кыргызда деле ушундай адат салт бар. Көзү тирүүсүндө маселен Чыңгыз Айтматов деле эч ким балаган жок. Андай экен, мындай экен деп айтышты, Анан дипломат катары тиякта жүрөт, эмне үчүн Кыргызстанга келбейт? Ушундай кыйынчылык кезде Кыргызга баш көз болуш керек эле деп ар кандай сөздөрдү айтып жүрбөдү. Анан качан гана биз Айтматов көз өткөндөн кийин бул алакандай элден ошол кайсыл ойчул десең, кайсыл жазуучу десең, ошо менен тең тайлашып бере ала турган, ошо менен тең кое турган, алардын эч кимисинен кем калбай турган бир чоң улуу залкар ул экенин анан кийин сезип отурабыз да. Азыр деле көбү Чыңгыз Айтматовду көтөрө бересиңер, мактай бересиңер, бирок муну окуган эмесмин, бир дагы чыгармасын деген адамдар көп. Интеллигенция арасында деле көп. Жалпысынан мен айтайын дегеним мындай, интеллектуалдар өзүнүн заманынан озуп кеткен адамдар болот. Ошол озуп кеткен үчүн ошолордун оюн, теги пикирлерин көбү убагында кабыл албай, анан кандайдыр бир мезгил өткөндөн кийин айланып келип ошолордун айтканын
туура чыгып, анан тиги мына кемеңгерлер болгон экен, анан андай мындай деп, ушундай деп баалап калабыз да. Мына Иисус жөнүндө, Иса пайгамбар жөнүндөгү деле уламыштар бар да. Жана Понтий Пилат сураган экен. Бу акыйкат деген эмне? Акыйкат деп эле ошентип какшап атасыңар, акыйкат деген эмне деп. Ал жооп бербей койгон экен. Жоопсуз калтырган экен да. Башкача айтканда, акыйкатты өз учурунда таанып билиш, кандай болорун билиш. Ошол интеллектуалдар билет. Бирок тилекке каршы аларды заман түшүнбөйт деңиз. Ар бир коом, ар бир заман учурунда түшүнбөй калат. Ушул интеллектуал деген менимче, жеке менин көз карашымда. Рахмат агай, чоң рахмат. Анан ушул интеллектуалдык нерсеге байланышкан. Азыр карап көрсөңүз да, Кыргызстанда нары бери олку-солку көп тартыш болуп атат. Кыргызстанга бир идеология керекпи же кереги жокпу? Эгер керек болсо, кандай идеология калыптаныш керек эле, кандай түзүш керек эле деген суроо чыгат да. Мен бир төбөдө жерлерде айттым, жазып да көрдүм. Мындай да. Мына Марксты алайлы. Бул азыркылар жөн эле тепкилеп атышат. Кээ бир Маркс түшүнгөнүн да түшүнбөгөнүн дачы. Мындай марксизм деп жалпы корго кошулуп алыпчы. Маркс деген чоң интеллектуал болгон. Жана Гейбрейт айтып атпайбы, муну жанагы коммунисттерге берип койгудай андай киши эмес деп. Бул жалпы адамзат үчүн. Анан жанагы кризис болгондо биз мына Прагада жүрүп кичине көрүп калдык. Бир жолу барсак Düsseldorfко тиги китепканада Маркстын китептери жайнап турган экен. Анан кийин ошол жарым жылдан кийин барсак ошолор калбай калыптыр. Көрсө кийин жазып чыгышты. Бул Маркс биз билбеген дагы капитализмдин дагы кайсы баракетин жазып кой дегенде ошо кризисте ошол капиталды талап кетти. Мына ушул Маркстын немис идеологиясы деген, чоң эмгеги болгон, Энгилис өкөн. Анда идеологияга ал тетири баа берип атат. Бизге дейт, асмандын башына айткан андай-мындай сөздөрдүн кереги жок. Биринчи кезекте кардыбыз ток, анан көңүлүбүз жай, жыргалчылык үчүн. Жай жашашыбыз керек. Бизге ошол керек деп. Идеологияны ал бурмаланган аң сезим деп айтып атат. Андан кийинки Карл Манхейм деген мына жакында эле өттү. Анда эле ушу идеология жөнүндө изилдеп көп эмгек жазган киши. Ал деле ошентип айтып атат. Бул жөн эле идеология деген жөн эле бир элдин массанын башын айлантыш үчүн эле ойлоп табылган бир түшүнүк, пропаганда. Иш жүзүндө аны кандай түрүндө мындай сомолосо болот, кандай түрдө элге жеткирсе, айтса болот, аны эч ким билбейт. Бир кабыл алынган бир эрежеси жок. Ар ким ар кандай түшүнөт. Бир партиянын өзүнчө башка идеологиясы бар, экинчи партиянын экинчи башка идеологиясы бар. Анан ошон үчүн тиги Манхейм айтып атпайбы, бу идеология дегенди ошо партияларга бериш керек. Анан жалпы улуттук идеология дегенге келгенде, бул жалпы улуттук баягы инстинкт деп эле койсок болот. Бизде мен айттым, улуттук идеология дейсиңер, улуттук идеология деген турбайбы өзү. Мына кыргыз деген сөз турат. Канча кылымдан бери келет. Анан ошол Манхейм, анан жанагы менин атасы деп коет. Ошолор айтып атпайбы? Улуттук идеология дегенде кайсыл улут болсо, ошол улуттун аты менен тыгыз байланышта болот дейт. Ошол улуттун атын алып койгулачы. Анда идеология эчтеме калбай калат. Кыргызга идеология керекпи? Ошол кыргыздын тегерегинде гана таржымалын негизинде. Кыргыздын өзүнөн канча идеология чыгарса болот азыр. Бирдиктүү эл, бир атанын балдары тигандаймды деп. Манастагы канча маселдер жатат. Азыр мына саясий улут, анан жарандык улут деп айтып атпайбызбы? Ошонун бардыгы мына Манаста турат. Манастын эли бу жалдан шыгыраган кыргыздардан эмес, анын ичинде Калмагы бар, Кытайы бар, Алмамбет,
ар кайсы улуттун өкүлдөрү бар. Ошолорду Манастын эли деп түшүндүрүп атат тигилдерди. Бизде деле азыр ушундай да. Канча этнос деп коет экен, баягы Улут. Улут дегенде менимче болбой калат го. Будун деп айтып коюш керек, кыргыздын эски термини менен будун. Анан Махмуд Кашкаринин сөздүгүндө жүрөт. Бу жанагы элдин биз талашып атпайбыз. Нация десе улут болуп калат, анан этнос деген эмне которо албайбыз. Ошол мага койсо ошол түшүнүктөрдү киргизиш керек да. Эң негизгиси мына ошо кыргыздын каяктан чыккан, эмне үчүн бирбиз? Эмне үчүн бөлүнбөшүбүз керек деген нерсени жеткирип эле, айтып деп эле ошол жагын жакшы түшүндүрүп берсе, ушунун өзү идеология. Бизге андан башка кандай идеология керек? Казактар менен чабышайды, өзбектер менен минтишейди, тигилер менен антишейди деген ал идеология болбойт, ал патриотизм деген ал ашынган, ашкере патриотизм. Анан ошол элден Манаста, ошо кыргызга байланыштуу идеология, ошол жерде жайнап жатат. Эмне үчүн Манас Семетей баш болуп, бардыгы баш болуп, башка улуттан аял алышат. Каныкей, Айчүрөк. Ал деген жөн эле бирдеме эмес. Ошонун артында эмне жатат деген сыяктуу бирдемелерди изилдөө аркылуу аныктаса болот. Мына азыркы эле эң сонун жооп берип атат ушуга. Себеби баягы бир улуттун улут болуп өсүш үчүн кан аралаш керек. Ошондо мыкты балдар чыгат, мыкты урпак, мыкты тукум чыгат. Ошол эле сыяктуу маданияттагы байлыкта жыйнаш керек. Маданияты дагы, башкасы дагы аралашат да. Анан бири-биринен алып, байып, ошентип жүрүп отурганда. Дүйнөдө бир да улут жок. Бир да эл жок. Жаллан гана өзүнүн маданиятын, өзүнүн үрп-адатын, өзүнүн минесин сактап калган. Байыркы доордо кандай болсо ата-энелери, ата-бабалары кандай кылып калтырса, ошол бойдон сактап калган эл жок. Бардыгы жаңыланган, жаңы элементтер кошулган. Ошонун баары менен байып, азыркыдай деңгээлге жеткен. Деңгээлге жеткен, туура, рахмат. Анан ошол коомду түзгөн негизги фактор бул адам да, инсан фактору. Анан сиздин чыгармаларыңызды карап көрсөк, ошо терең инсан таанууга арналган да көп жазууларыңыз кездешет да. Ошо инсан деген түшүнүк эмне негизи? Бул инсан деп негизинен бул эми кыргыздын сөзү эмес, чынын айтканда. Муну Айтматов менин эсимде бар, ушу 70-жылдары жана личность деген жанагыда ошо орустардан келген сөздөрдү кыргызчалатабыз деп нетип атканда, ошондо Айтматов айткан, эми инсан деп ала бергиле, инсаният деп айтат экен. Анан андай мындай деп. Бирок инсан деп койсок деле болот. Бул адам деген эле сөз. Махмуд Кашкариде маселен адам деген сөз түшүнүк жок. Ал бир жеринде гана айтат. Адам деген бул ошо инсандын, жанагы адамдын, кишинин атын, булар кишини арабтар. Ал инсан деп депчи. Махмуд Кашкариде жүрөт. Башкача айтканда ошо жактан келген термин. Эми макул. Ал терминдерди териштирбей эле коелу. Бирок адам деген өзү ким болуш керек деген сыяктуу маселе чыгат да. Кандай? Азыр ыйман кетти, анан андай болуп калдык, мындай болуп калдык деп эле кейип атпайбызбы? Менин жеке көз карашымда бардык заманда ушундай болгон. Өйдөсү да төмөнүнө деген. Бардык заманда ушинтип алдыңкы муун кийинки муунга нааразы болгон. Ошол эле мына Сократтын окуясын эстесең, Сократты ээрчиген жаштар таптакыр адашты деп эсептешкен. Башка түшүнүк, башка менен кеткен. Анан аларды булар биз көрсөткөн, биз тааныган кудайлар тааныбай баратат булар. Ыйманы жок болуп баратат. Тигиндей болуп баратат деп ошол кезде деле айтышкан. Ошол эле ыйманы жок болуп баратат, бузулуп баратат, биздин жолубуздан чыгып кетти дегендерден кийин эл башкарган, мамлекет башкарган көп адамдар чыкты да. Башкача айтканда бул ар бир муундун өзүнүн өзгөчөлүгү. Сен аны каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кийинки муун ошол тенденция менен келет. Кийинки муун баары бир мурдагы муундан акылдуу чыгат.
акылдуу болот. Анткени турмуш бир муундун кезинде турмуш башка болгон, тиги жаңы муундун кезиндеги турмуш таптакыр башка болот. Маселен, биз окуп жүргөн жылдары компьютер деген жок болчу. Азыркыдай технология жок болчу. Анан мен кээде балдарыма айтып калам, кичинекей кызым жалаң жанагы америкалык мектепте окуду да, кичинекейден. Алардын көрсөң эми шундук. Шарт шараяты да. Компьютери бар, башкасы бар. Бизге окшоп жадыбал жаттабайт эле. Мен айтып коем, эгер биздин шартыбызда биз окуп жүргөндө ушундай шарт болсо, биз дегеле ар бирибиз гений болуп кетмек экенбиз. Чынында Совет өкмөтүн канчалык жамандабайды? 60-жылдардан 80-жылдарга чейин университет менен барганда, күй менен барганда абдан мыкты билим берген. ЮНЕСКОнун баасы боюнча ошондо Советтер Союзундагы билим берүү системасы кээде биринчи орунга, кээде экинчи орунга чыгып турган. Анан ошонун баарын жамандаш менимче туура эмес. Анан ким билимдүү болгусу келсе, азыркы заманга ылайыктап жашагысы келсе, ал эми күндө 3 мал тамак ичесиң го. Билимиңди, акылыңды өстүрүп туруш ошол тамак ичкенде эле кеп болуш керек. Ите окуп туруш керек, аны муну карап туруш керек. Мен көрүп калдым көп кишилерди. Ошо үйүндө деле ары бери басса деле бирдемелерди колунда кармап алып, анан кийин сабыз жеп, каршылдатып, ите окуп эле жатышчы. Ой, бул эс ала турган күн болобу? Эс алып атпаймынбы деп ушинтип айтышчы. Бизде эми азыр китеп окуш деген бул кыйноо сыяктуу сезилет. Иш жүзүндө өзүн өзү өстүрүү, баягы орустар айткандай саморазвитие деген, ошол аркылуу келет. Эгер жалкоолонбосоң, жалаң ушу бирдемемди, акыл эсимди өстүрүп, жогорулап алайын десең, ошондой кылып умтулуш керек да. Мен маселен билбейм башкаларын. Мен армияга барып, өндүрүштө иштеп, тияк буякта жүрүп, анан кийин жанагы университетке кийинчерээк келип калдым да. Ошондо эле муну Марксты, Гегелдерди, ушуларды берчи да. Мен ошондо мындай деп принцип койдум да. Маркс ошол эмгектерин жазып атканда бизден жашыраак болгон экен. 17, 19, анан кээде 20 жаштарында да. Маркстын ошол кезде башы жеткен маселеге эмне үчүн 20дан ашып 25ке келип калганда менин акылым жетпейт деп, анан ошону казып, конспектилеп, бу беринде минтип айтып тур, бу эмне деген түшүнүк ушинтип окудук да, ушундай принцип менен. Анан Маркстын өзүнүн да сөзү бар. Улуулар эмне үчүн улуу көрүнөт дейт. Себеби алардын алдында биз чөгөлөп алабыз дейт. Мындай турсаң, тең турсаң, сенде эле киши, сенде эле акылы бар, эки көзү бар, эки кулагы бар. Ошон үчүн башкача айтканда аракет кылып иштеш керек деген сыяктуу маселе да. Анан эми менин жеке көз карашымда бул өзүн өзү өстүрөм деген. Өзүн өзү мындай түшүнүк, ой сана жагынан өзүн өзү кеңейтем деген адам күндө ошондой бирдемелерди окуп, карап туруш керек. Ансыз болбойт. Ал эч ким сенин оозуңа чайнап туруп салып бербейт, же мээңе куюп бербейт. Туурабы? Билим деген, бул илим деген өмүр бою өзүңдө кала турган капитал. Аны сенден эч ким тартып ала албайт. Мамлекетте тартып ала албайт. Көчөдөгү каракчылар да тартып ала албайт. Өзүң жаныңда мээңди өмүр бою коштойт. Өмүр бою коштоп жүрөт. Ошол азыр китеп окуу тууралуу сөз ачпаңыз, анан билишибизче сиз тарых таржыманыңызда көп редактор болуп, ошол жазуучу эмгектенип жүрөсүз. Анан ошол жазылмалардын сапаты кандай азыр Кыргызстанда? Жалпы эле гезиттеги жазылмалар, макалалар, бул аналитикалардын деңгээли кандай деп ойлойсуз? Эми мен баягында тиги ошо жанагы Түрк университетин айтып калбадымбы? Ошондо айттым эле го, бир хонза журнализм деген пайда болду. Биздечи хонза деген эми орусча которсоң чокнутый деген сөз да. Мээси айныган журналистика деп коет. Аларда бул журналистикада эч кандай принцип болбойт. Мен өзүм эмнени ойлосом, кандай деп бааласам ушул тигин ошону айтышым керек. Мага бул жагынан эч ким жолтоо болбош керек.
атүгүл ыймандагы болбош керек деп деген принцип бар да. Бул Америкада пайда болгон түшүнүк журнализм. Ошол эми баягы бул массалык баягы маданияттын бир агымы да бир бизге бел. Ошол бизге келди. Азыр көбүн ушу хонза журнализм деп айтсаң кадимкидей жарашат. Өзгөчө кыргыз гезиттеринде. Бул түкүнчө экен, саясатчыларды, депутаттарды, башкаларды сындабы деп эч ким айтпайт. Сындасын. Бирок жөнүндө ойлоп таба берет экен. Бул эмне үчүн терге барбай калды? Бул же таарынып калган, же болбосо минтип калган, дегенен каяктагы бирдемелер далили жок эле, божомолдордон тургузуп, анан аны аналитика деп чыгарып коет. Анан коом ошого ишенет. Анан эл ошого ишенет. Себеби мындай да, жакшы нерсенин элге жайылышы, жетиши өтө кыйын болот. Жай болот. А жаман нерсе тез кетет. Атың чыкпаса жер өрттө дегенде ошол болсо керек. Ошол үчүн мындай да, жамандык жерге жатпайт дейт. Туура. Кыргыз. Тез эле жайылып кетет. Анан ошондойго мынау масса деген жалпы орточо арифметикалык калк деген жантыгынан жата калып кызыгат. Ой, ушундай турбайбы, андай турбайбы, ууду кылып көтөрүп жиберет да. Бизде мына ушул жагынан көп акса баратабыз. Анан бул жалпы маданиятка таасир этет. Өтө катуу таасир этип атат. Азыр кыргыздын өзүнүн маданияты кайсы? Өк маданият деп коет. Өз маданият. Ал кайсы? Кыргыздын өзүнүн айныбас илгертен келаткан баалуулуктары. Укуктары, үрп адаты кайсылар ажырата албай калды. Азыр Алтайга барса бирдемени көтөрүп келишет, мына кыргыздардыкы ушундай экен. Монголияга барса дагы бирдемени алып келет, мына биздин бабалар ушундай болгон деп. Бул көчмөндөр. Байыркы замандарда жер каймактаган кезде албетте бир болгон. Түбү бир, туурабы? Туура. Анан алар акырындап таралып, ажырап отуруп анан бөлүнүп кеткенде. Кыргыз, монгол, тиги алтайлыктардын тиги хакас эмне үчүн ошондой болуп калды десең, себеби ошолор тарамдалып отуруп кетти. Анан ошолордун тарамдалып отурган ар бир элдин өзүнчө бирдемесин сактап калды. Элементтер. Өзгөчөлүгү болот. Ошол өзгөчөлүктөрдү биз жоготуп алдык азыр. Түштүктөн келсе деле, жер ортолук деңизинен берки өзгө араб өлкөлөрүнөн келгендер деле азыр бизге таңылып атпайбы. Биздин ата бабалар ушинтип өткөн, ушунун жолун жолдош керек. Анан кийин тияктан келгендер деле ушундай. Анан кандайдыр бир жерден алып келсе, ошону ата бабабыз ушинтип неткен экен, унутуп калыптырбыз деп эле бизге таңылып атат. Эгер кыргыздыгыбызды жоготпойбуз десек, жогото албайбыз десек, ошону таанып билиш керек. Бул жалпы маданиятка да келет. Ошолордун ичинде мына интеллектуалдар биринчи кезекте. Ушулар кызмат кылыш керек, көрсөтүп, талдап, жол көрсөтүп. Багыт белгилеп. Урматтуу кыргыздар, мындай. Бул берден чыккан, бул түгүн тияктан чыккан деп талдап берген бир адамдар болуш керек да. Бизден бар, бирок ошондой жаштар деле чыгып атат, андай мындай деп кызыккан. Бирок негизинен аны баягы калкка жеткириш, элге сиңириш азыраак болуп атат. Ушул деле менимче идеологиянын бир бөлүгү болуш керек. Идеологиянын бир бөлүгү болуш керек да. Анын жөн эле мына алып келиптир, аны алып келиптир, мындай экен, андай экен десең, баарын киргизип таңуулаш да туура эмес. Муну алмаз. Азыр айылга барсаң, айылдарга эле бир айылдын салты менен экинчи айылдын салтынын айырмасы бар. Асман менен бир көчө менен аркы бет менен берки өйүзүндө эки башка салт колдонот. Себеби чыгара берет экенде. Ушундай. Ушул нерселерден алыстап кетип атканыбыз өтө өкүндүрөт. Рахмат агай.
Азыр убактыбыз азайып баратат. Мен сизге акыркы бир суроону берейин деп турам. Ошол жеке интеллектуал бир инсан катары кыргыз элинин арасында мындай төбөсү көрүнгөн бир аналитик, бир акылман, даанышман инсандардын бири катары өзүңүздүн жеке калып тааныш тажрыйбалыгыңызда таасир эткен факторлор жөнүндө айтып берсеңиз. Китептер, чыгармалар, инсандар, окуялар. Эми мен чынын айтайын, бала кезимден китепти көп окудум. Негедир кызыгып калдым да. Анан жанагы мени алыштан суу буруп кел деп жөнөтөт эле. Анан сууну буруп коюп жүгөрүнүн арасына кирип кетип ошо китеп окуп, артынан издеп барышчы, каякта жүрөсүңүз? Суу каякта деп. Анан падага тияк бияка. Анан кийин бизде жанагы күзүндө жанагы пакта неткенден козопая деп коет. Ошону алып келип жийип койчу. Анан эч ким жолтоо болбосун деп ошону тиги бийик башына чыгып алып ошол жакка жатып алып окучумун. Эми ал китеп деген китеп. Ал өмүр бою жаш бала кезинде окугандар анан эсте калат. Бул бир жагы. Университет маселен чок сабак болду дегендер. Бирок мен кыргыздын көп кишилерине карыздармын деп эсептейм да өзүм, миллеткермин деп. Биринчи кезекте мына мен экинчи курска келгенде Жээнбай Мукамбаев деген чоң тилчи бар эле. Атактуу тилчи болчу. Ошол чакырып алып бир күнү балам деди. Филологияга которулбайсыңбы деди, экөөбүз иштейбиз деп. Анан мен айттым, агай, эгер филолог болсом тармаңдап, тырмалаңдап мурда эле келет элем. Анан ушу журналист болоюн деп келдим эле жаңа сылган десем, болуп турам деп ошентип айтты. Анан ошо киши мени баштап алып, экинчи курсумда бүт редакцияларга алып барды. Кыргызстан маданиятына, Ленинчил жаш деген кесип барады ал кезде, дүркүрөп турган. Советтик Кыргызстанга алып келди. Менин студентим болот. Ушу балага көз сала жүргүлө, анан тааный жүргүлө деп. Жээнбай агайга мен ким элем? Мен ошентип жолуму чапкан кишилер болду. Анан 4-курсту бүткөндө Ленинчил жашка Калыбай Жусупович Осмоналиев деген редактор барды. Токтосун Мамбет Сариев деген зав кафедрабыз бар эди. Каникулдан жаңы келсе келе, биз 5-курска киргенбиз, окуп баштадык. Анан чакырып ататты. Барсам ошол киши айтты. Эсенкул сени ушу Калыбай Жусупович издеп атат. Не кылат экен агай десем, ушу кызмат берет окшойт деди. Кызмат мен 5-курска келдим десем, эгер берсе иштей бериң деди. 5-курста көп деле эмне болбойт болду. Ошентип биринчи ошол киши мени кызматка алды. Андан кийин Совет Кыргызстанга алып кетишти. Сен кокуй коммунист экенсиң, андаймын дейт. Ошол Совет Кыргызстанда заводдел болдум дегенде, андан кийин редактордун орун басары болдум. Анан жогорку кеңешке бардым, Шеримкулов менен иштештим. Ошолордун тиги андай мындай тажрыйбасын, Дүйнө таанымдарын үйрөндүм дегенде андай мындай. Мен чынын айтканда ушул кишилерди дайым эстейм. Ушундай жолго түшкөн салганга өзгөчө мына Салижан Жигитов агай өтө көп нерселерди үйрөттү. Силер жалкоосуңар. Жанаңы да кыргызча эмес, орусча жазганды үйрөнүш керек. Ким орусча жакшы жазса, жаза билсе, кыргызчаны да жакшы жазат деп ошо киши айтчу. Чынында эле ошондой болчу. Анан кийин көрсөм, чын эле бул баягы Аристотельден келаткан сөз экен да. Ким туура ойлонсо, ал туура сүйлөм түзөт дейт. Кимде кирди чыкты акыл болсо, ал кирди чыкты сүйлөм түзөт. Менимче эң башкы, эң негизги нерселер ушуларда. Окусаң, анан тияк бияктым нетсең, жазыш, тиги стилди өзгөртүш деген ал техниканын иши. Баягы орустар айткандай дело техник. Негизинен адамда илимдин, билимдин бир чоң бир кору болуш керек. Ошол
эч качан сени кор кылбайт. Кылбайт дейсиз. Эң чоң капитал эметчиз. Эң чоң капитал. Рахмат, урматтуу угармандар. Бүгүнкү студиябызда, маегибизде урматтуу кыргыз элинин заманбап журналисти, публицист Нурушев Эсенбай агай болду. Агай, чоң рахмат маегиңизге. Арыбаңыз бар болуңуз. Келерки жумада түз ободон кайра жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.